де сақтайбыз. 30-40 жылдар эле Кыргыздын улуу теңдеши жок. Жалаң гана кыргызга эмес, бүтүндөй адамзаттын улуу мурасы Манаска каршы чабуул башталганда, мына ошондо Зияш ата Байжиев экөө биригип 1946 жылы Манасты кара сөз менен жазып чыгышкан. Мына ошондон баштап анан Зияш атага саясий куугунтук болуп, анан 10 жылга кесилген. 4 жыл түрмөдө жатып чыккан. Сынган эмес. Кайраты менен чыккан. Тигил китепти элдин душманы катары ал китепти өрттөшкөн да. Демек Зияш атанын жанагы Кыргыздын жан дүйнөсү Манас менен болсун. Болочок биздин урпактарыбызга дагы Кыргыздын эң бир улуу мурасы дайыма жаркырап, күндөй айдай болуп тийип турсун деген улуу максаты болгон.